Токмоктогу жапырт каттоо боюнча да кылмыш иши козголду. Бул жолу прокуратуранын кылтагына Чүй областынын 3 райондук паспорт столунун кызматкерлери түшкөн. Коронавирус катталган өлкөлөрдүн тизмеси узарууда. Мындан улам бир катар мамлекеттер чек арасын жапса, Кыргызстан Кытай жарандарына виза берүүнү токтотту. Кыргызстан 26 жыл ичинде сырттан 10 миллиард 193 миллион доллар карыз алган. Иликтөөлөр боюнча кредиттердин 85% максатсыз колдонулган. Түркияда көчмөндөр оюндарында көкбөрү тайгазансыз өтө турган болду. Мунун кесепетинен Кыргызстандын федерациясы эл аралык уюмдун курамынан чыгып кетеби? Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Жапырт каттоого тургузуу боюнча жаңы фактылар аныкталууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын Чүй областынын 3 аймагындагы бөлүмдөрүнүн айрым кызматкерлери үй ээлеринин уруксатысыз тийиштүү документи жок эле адамдарды каттаганы ачыкка чыкты. Бул Токмок шаардык прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен белгилүү болду. Алынган маалыматтар боюнча бир эле дарекке 150дөн ашуун жаранды каттаган учурлар бар экен. Буга байланыштуу паспорттук столдун кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Чуулгандуу жапырт каттоо темасына Эрмек Аттокуров токтолот. Biz азыр Токмок шаарына келдик. Бул жерде көп кабаттуу үйлөрдүн биринде бир эле батирде 400дөн 500гө чейинки киши катталгандыгы тууралуу маалыматыбыз бар. Ошону аныктоо үчүн азыр 10-батирге байланышка чыгып көрөлү. Алло. Чоңдордон бирөө жарым барбы? Жок. Байкеңер жол болсо атаңар апаңар менен. Байкем занят сильно. Жантаев көчөсүндөгү 2-дарекке келдик. Маалыматтар боюнча ушул эшиктин артында 400 киши жашайт. Тагыраак катталган. Бирок катталганы 400дөн ашканы менен азыр такылдаткан болсо ошол 400дөн бирөөсү дагы эшикти ача алган жок. Кошуналар менен сүйлөшө келгенде 400 киши жашайт деген үй бир топ убакыттан бери бош турарын айтышты. Бирок ал үйдө канча киши каттоодо турганы тууралуу маалыматтар жок болуп чыкты. Бул жакта таштандуу үчүн киши башында 19 сом төлөнөт. Эгерде муну 400 кишиге көбөйтсөк, айына эле 7600 сом чыгат. Ал эми 3 ай ичинде бул сумма 22800 сомго жетет экен. В пустых квартирах, если хозяин не живет, а были такие квартиры, по крайней мере, что они долго были пустые. Вот в них могут регистрировать. Ал эми Токмок шаарынын тазалыгын көзөмөлгө алган коммуналдык ишканалар комбинатынын жетекчилиги элдин саны миңдеп көбөйсө да аны жаап жашырып коюу оңой деген ойдо. Анткени бир үйдө канча киши каттоодо турганы тууралуу маалыматты мамлекеттик каттоо мекемесинин өкүлдөрү менен квартал башчылары гана билишет. Бирок муну эч кимге айтышпайт. Квартал башчылары болсо жең ичине сүйлөшүп, үй ээсинин каалоосуна жараша элдин санын азайтып коюшу алат экен. Мисалы статистика боюнча массалык каттоого туруу башталганга чейин эле Токмок шаарынын аймагында 65 миңден ашуун киши жашаса, квартал башчылары расмий 39 миңге жетпеген адам гана жашайт деп кабарлаптыр. Ал эми соңку 2 ай аралыгында эле Токмоктун калкы 7 миңге көбөйгөн. База боюнча мынакей 38600 абонент бар. Ошо абоненттер эле жаңыдан эле төлөйт да, ошолор эле 6-7 миң катталып келген адамдардын маалыматы жок. Толстор кварталдылар бизге баш ийбейт да, ошондуктан взаимосвязь болбой, жана кичине ошо маалымат боюнча биз жакшы тактай албай атабыз да. 5 киши жашаса 2 киши деп айтат, же 1 киши деп коет. Буга байланыштуу бир батирде 400-500 киши каттоого тургузулган деген 2 даректи тейлеген квартал башчысына бардык. Өзү ордунда жок болгондуктан кассир менен гана сүйлөшө алдык. Анын каттоо китебинде эч ким жашабайт деген батирде 400 кишинин ордуна 4 киши гана көрсөтүлгөн. Ал эми биринчи даректе 6 гана адам турат деп жазылган. А можно 6-ю квартиру узнать? Сколько человек платит за мусор? 6-ю квартиру? 4 человека. 4 человека. Паспорттук столдун кызматкерлеринин айтымында азыр каттоо жүргүзүү электрондук база менен иштейт. Ошондуктан мурдагыдай үйдүн китебин көтөрүп баруунун кажети жок. Үй ээси менен каттоого тургузула турган жаран паспортун алып барса ошол жетиштүү. Эркек кишилерден аскердик билет дагы талап кылынат. Ошону менен жаңы дарекке оңой эле катталышууда. Ал эми паспорттук столдо иштеген адистер Токмок шаарында бир эле батирге 400-500 кишини каттаган учурлар бар экенин моюндабай келишет. Бир дарекке андай көп киши катталган жок. Андай маалымат жок. Январь айынын башынан баштап январь-февраль айы биздин Токмок паспорттун столунда элдин катталышы көрүндү. Бүгүнкү күндө токтоо
каттоодо мурункудай каттоого турган. Бир күндө 10-15 эле киши келип, мурунку абалда эле каттоо жүрүп жатат. Дегени менен мамлекеттик каттоо кызматынын Чүй областынын 3 аймагындагы бөлүмдөрүнүн айрым кызматкерлери үй ээлеринин уруксатысыз тийиштүү документтери жок эле адамдарды каттагандыгы ачыкка чыгууда. Бул Токмок шаардык прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен белгилүү болду. Алынган маалыматтар боюнча бир эле дарекке 150дөн ашуун жаранды каттаган учурлар бар экен. Буга байланыштуу паспорттук столдун кызматкерлерине карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Эми ишти андан ары тергөө үчүн материалдар УКМК же Фин полицияга өткөрүлөт. Эрмегат Токуров, Жанарбек Дуктурбек уулу, НТС. Кыргызстан 26 жыл аралыгында 10 миллиард доллардан ашык кредит алса, анын 85% максатсыз колдонулган. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде түзүлгөн жумушчу топ 1 жылга созулган иликтөөсүн аяктады. Отчетко ылайык тыштан келген акчалардын басымдуу бөлүгү 3 тармакка багытталганы менен каражаттар ар кандай себептер менен кайра тышка чыгып турган. Өткөн аптада Дүйнөлүк банк да өз иликтөөсүн жарыялап, анда акчасы тышка аккан өлкөлөрдүн катарына Кыргызстанды да кошкон. Максатсыз чыгымдалган кредит гранттар, антирейтинг жана элиталардын офшордогу эсептери тууралуу Акмарал Сабаттардын материалы. Мына бул жерде схемадан көрүнүп турат, 85% кайра сыртка кетип калган акча. 1 миллиард 846 миллион доллар обратно ушло за рубеж. 85%, да? 85%. Депутат Акылбек Жапаров колундагы отчетту жасоого 1 жылдай убакыт кеткенин айтат. Эл өкүлү башында турган жумушчу топ Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан тарта тыштан канча кредит грант алганын эсептеп чыгууга киришкен. Ал үчүн 1992-2018 жылдар аралыгы тандалган. 26 жыл ичинде өлкө сырттан 10 миллиард 193 миллион доллар карыз алыптыр. Анын 7,5 миллиардка жакыны насыя болсо, калганы грант түрүндө келген. Бул акчалардын дээрлик басымдуу бөлүгү бюджетти колдоо, энергетика жана транспорт тармактарына жумшалган. Эл өкүлдөрү иликтөөнүн жүрүшүндө келген кредиттердин 85% максатсыз колдонулганын байкашкан. Тактап айтканда, финансы киргени менен ар кандай себептер менен кайра эле сыртка чыгып турган. Ошонун 85%-ын биз кайра тышкы мамлекеттерге которуп бергенбиз да. Генеральный подрядчиктер деп, тендердер деп айтканда, чет мамлекеттик утуп алды деп. Курганын бары биздин кыргыз строительдер, субподрядчиктердин бары курганда. Мына демек ушу механизм мүмкүнчүлүк берет экен да, офшорго акчаларды алып чыгып кеткенге. Бүткүл Дүйнөлүк банк акчаны бизге которуп бербейт экен. Толугу менен бизге келбейт акча. Өзүлөрү тендер кылып, өзүлөрү эле ошо Европадан болобу, өзүнүн офисинен болобу, түз ошо уткан компанияга которуп коет. Ал ошо уткан компания ошо офшордук зонадан каалагандай жасап, бизге тең акчасына же болбосо теңинен кичине көбүрөөгүнө жол салынмыш болуп коюп, үстүндө каймагынын баарын калып кетип атыптыр да. Мисалы, Кыргызстан жол тармагына эле 2 миллиард 355 миллион доллар кредит алыптыр. Аткамнерлердин айтымында буга убагында Бишкек Ош, Ош Сарыташ Эркештам, Ош Баткен Исфана, Таластара Суу Самыр, түндүк-түштүк альтернативдүү трассалар курулган. Мисалы, альтернативдүү жолго эле 1 миллиард доллар кредит алыныптыр. Биз 2,5 миллиардты кредит менен грантты карап атабыз. Жалпы Кыргыздын кредит менен грантынын жартысы транспорт министрлигинде. Азыр сиздин графигиңизди карайбыз, баарыбыз эле көрүп атабыз. Эң негизги чоң кредиттер 2012 менен 2015-тин ичинде деп турабы? 420, 414, 300, 200. Бул демек түндүк-түштүк жолуна алынган кредиттер. Турабы? Элдин арасында талкуу көп. Түндүк-түштүк жолу керек бар беле же жок беле деп. Я считаю, что проект альтернативной дороги Север-Юг это очень хороший проект, и мы должны его, безусловно, закончить. Мы его закончим. Это дает развитие, региональное развитие. Это дает нам альтернативный международный транспортный коридор. Өткөн аптада болсо Дүйнөлүк банк четтен келген финансылык каражаттарды элиталардын жеп алышы же офшордук эсептердеги күбөлөр аттуу чуулгандуу иликтөөсүн жарыялады. Анда тыштан кирген акчаларды өлкөнүн элиталары уурдашы мүмкүн делген 22 өлкө көрсөтүлгөн. Тизмеде дээрлик көпчүлүгү Африка континентинде жайгашкан мамлекеттер болсо, арасында Кыргызстан, Армения, Афганистан бар. Тактап айтканда, мисалы, өлкө кайсы бир долбоорго деп ири суммада насыя же грант алса, көп өтпөй дал ошол мамлекеттен офшордук аймактарга акча которуулары
байкалган. Өлкө канчалык кедей болсо, ошончолук көп акча тышка агып чыгат экен. Бул иликтөө боюнча азырынча Кыргызстандын расмий органдары эч кандай билдирүү жасай элек. Бирок жогорку кеңештин депутаттары өлкөнүн бул тизмеге кириши бир топ кедергисин тийгизет деп чоочулашууда. Биринчи эле кезекте эл аралык финансылык донорлордун ишеними жоголот. Африка өлкөсү деселе Кыргыз аябай намыстуу келебиз да. Өзгөчө кур намыс менен биз Африка эмеспиз деп эле кыйкыра беребиз. Биз башыбызга дүң продукцияны бөлүштүрүп келгенде Африка өлкөлөрүндө элебиз. $1400 тегерегиндебиз да. Африканын дээрлик көпчүлүк өлкөлөрү эчтекеси жок. Кумтөрү жок, гидростанциясы жок, мындай кен байлыктары жок. Биздикиндей билим, сабаты жок. Өлкөлөрдүн дээрлик көпчүлүгү $1,500 өтүп кетти да. Анан биз бирдеме деселе кайра эле намыстана беребиз да. Бул чоң коңгуроо негизгиси уят маселе болду. Себеби мен да ошону окудум. Анда айтып атат да, ушул Африка өлкөлөрүндө өтө кедей өлкөлөр, анан ушул мурунку Советтер Союзунан ушул Кыргызстан. Эми чыгып кеткен акчалар кетти. Эми ушул азыркы жаңы болгон нерселердин баарын тартипке келтириш керек да. Текшерүү, тактоо күчтүү болуш керек. Анан негизги ушул коррупциондук система деп жогору жакта турган адамдардын тиешеси болгондо, мисалы ошол чоң проектлерге баягы влияниясы, ошону биз азайтышыбыз керек да. Адистердин айтымында офшорлорго чыгып кеткен каражаттарды көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Себеби мыйзамсыз акчаларды адалдаган аймактардын финансылык жол-жоболору өтө татаал жана далилдөө кыйын. Дүйнөлүк банктын иликтөөсүнө таянсак, Кыргызстандын аткаминерлеринин мыйзамсыз чыгарган акчалары көбүн эсе Цюрих, Люксембург, Сингапур жана Кайман аралдарындагы офшордук компанияларда жатат. Акмарал Сабатар, Ерлан Кемелбеков, НТС. Кыргызстан-Тажикстан чегарасы боюнча маселени талкуулоо үчүн эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери жолугушту. Өкмөттүк делегациялардын отуруму Баткен шаарында болду. Анда чегара сызыгын чийүүнү активдештирүүнү сүйлөшкөн. Бирок жер алмашуу маселеси каралган жок деп билдирди өкмөттөн. Буга чейин айрым жалпы маалымдоо каражаттары тажик делегациясына жакын булакка таянып, ортодогу талаш тилкеде 23 гектар жерди алмашуу тууралуу макулдашылганын жазган. Бирок мамлекеттик чегара кызматынын өкүлдөрү бул маалыматты четке кагып, жолугушууда тилке алмашуу маселеси көтөрүлгөн жок деп билдиришти. Быйыл Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөрдүн театры менен Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрында капиталдык оңдоо иштери башталат. Ошон менен катар алардан алыс эмес жерде жайгашкан Кычан Жакыпов атындагы паркты жакшыртуу пландаштырылууда. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов президент Сооронбай Жээнбековго өлкөнүн маданий объектилерин оңдоп түзөө жана санариптештирүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Мунун баары аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында жасалмакчы. Балдарды коргоо жылы ошого карата атайын бир канча долбоорлорду пландадык. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарында бизде жаштар театры бар, анын артасында Курчак театры бар, оң жагында чоң Кычан Жакыпов атындагы парк турат. Мына ошол жерге бир канча долбоорлорду ишке ашыруу боюнча дагы сүйлөштүк. Музейлер боюнча дагы корпоратив музейи азыркы учурда чоң капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Санариптештирүү боюнча былтыр бир канча кадамдар жасалган. Бир канча музейлерде аудиогидтер пайда болуп, оцифровка иштери башталган. Быйыл ошону буюрса бүткөрөбүз. Корпоратив атындагы музей, Тарых музейи жана Фрунзе музейин бүтүндөй экспонаттарын электрондоштуруп, оцифровка кылып, сайттарга жайгаштырып, анан бүтүн кыргыз эли көргөндөй кылып, эмне байлыгы бар, кандай бизде сүрөттөрүбүз бар, кайсы сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү бар, мына ошолордун баардыгын онлайн режимде Баткенде болсо дагы, Таласта болсо дагы, Ошто болсо дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бишкектеги абанын кирдеши дипломаттарды качырууда. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин орун басары Болот Жунусов айтты. Ал берген маалыматка таянсак, былтыр 3 чет өлкөлүк дипломат абаны тазарта турган жабдыктар түгөнүп калганына байланыштуу Кыргызстан менен келишимди бузуп, мекенине кетип калган. Бул өлкө үчүн кооптуу сигнал, дейт Жунусов. Чындыгында эле Ордо калаанын айрым жерлеринде абанын кирдеши нормадан 5 эсеге жогору болуп жатканын көз карансыз уюмдун өкүлдөрү изилдеп чыгышкан. Бирок тиешелүү мамлекеттик орган муну менен макул эмес. Эки тараптын оюн Дастан Жолдошов угуп келди. Көз карандысыз уюмдардын бири Бишкек шаарындагы бир нече жерге датчиктерин орнотуп, алардын жардамы менен шаардагы абанын кирдегенин байкоо салып турушат. Кечээ эле алар шаардагы бир нече жердеги абанын нормасы 5 эсеге чейин жогорулаганын байкашкан. Мисалы биз турган Үмөталиев жана Москва көчөлөрүнүн кесилиштинеги абанын нормасы 4 эсеге чейин жогорулаптыр.
Бирок көз карандысы суюмдун мындай маалыматына айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери макул эмес. Алардын айтымында абаны таза деп айтууга болбойт, бирок өтө коркунучтуу деген дагы туура эмес. Жанагы коомдук уюмдар айтып атпайбы, тиги абанын булганышы нормадан 12 эсе 5 эсе жогору экен депчи. Мен айтат элем, бул чындыкка дал келбейт. Себеби дегенде алардын өлчөп аткан аппараттары, портативдик аппараттарда минусовой температурада алардын так көрсөтпөйт экен, мындай сбой берет экен да, алардын аппараттары так көрсөтпөйт. Ошон үчүн элди мындай дүрбөлөңгө салып такталбаган маалыматты таратышпаса депчи. Жаңы конуштар учур өзгөчө абанын булганышына таасир берип атат. Өзүңүздөр билесиздер, жаңы конуштарда көбүнчө жанагы көмүр менен жагышат, ар кандай резинкаларды жагышат, кеземенин калдыктарын жагышат, ошонун баары абанын булганышына көп таасир берип атат. Бишкекте көз карандысыз уюмдан тышкары Кыргыз гидромет кызматы дагы абаны атайын стационардык посттордун жардамы менен көзөмөлдөп турат. Алар Бишкектен сырткары Ош, Карабалта, Токмок жана Чолпон Ата шаарларынын дагы абасына байкоо салып, маалыматын өздөрүнүн сайтына жайгаштырышат. Ал эми Борбор каалада абанын кирдеши күзгө маал жогорку чекке жеткени менен учурда андай деле көрсөткүч жок дейт мекеме өкүлдөрү. Негизи Кыргыз гидромет көп жылдан бери мониторинг жүргүзүп келет. Жана азыркы учурда акыркы жылдары атмосфералык абанын булгануусунун жогорулашы байкалууда. Мисалы үчүн ушул жылдын 2019 жылдын ноябрдын аягы, декабрь айларында атмосфералык абанын булгануусу көтөрүңкү деңгээлде болду. Ал эми январь жана февраль айлары болсо, декабрь айына салыштырмалуу бир аз төмөндөшү байкалууда, бирок баары бир атмосфералык абанын булгануусу көтөрүңкү деңгээлде деп айтып келебиз. Бишкектеги абанын кирдешинен улам чет элдик дипломаттар дагы кача баштаптыр. Мындай билдирүүнү өкмөттүк аппарат жетекчисинин орун басары айтып, бул көйгөйгө олуттуу мамиле кылууга чакырды. Анткени былтыр абаны тазалоочу жабдыктар кабылбай калгандыгынан 3 дипломат келишимди бузуп, өз өлкөлөрүнө кетип калган. Айрыкча кыш маалында Бишкектин үстүн кара түтүнүн капташы экологдордун тынчын алууда. Проблема смога у нас поднимается каждый год. Бишкектин үстүн каптаган кара түтүндүн көйгөйү биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин дагы жыл сайын эле бул тема көтөрүлүп, айрыкча кышкы убактарда актуалдуу болуп жатпайбы? Бирок эмнегедир жайкы сезондордо муну баарыбыз унутуп коебуз. Эми бул көйгөй оңой жерден эле чечилбейт. Ал үчүн шаар бийлиги олуттуу кадамдарга барышы керек. Экологдун айтымында көйгөйдү чечүү үчүн шаар бийлиги электр энергиясы жана газ менен жүрө турган коомдук унаалардын санын көбөйтүшү керек. Ошондой эле жаңы конуштардагы үйлөрдүн жылытуу системасындагы көмүрдөн башка ресурска алмаштыруу зарыл. Дастан Жолдошев, Турган Ниязов, НТС. Милициянын кайгыл кызматынын унаасы кезекте кирет жол кырсыкка кабылды. Бул жолу тартип сакчылары отурган кызматтык машина Toyota үлгүсүндөгү унаа менен кабышкан. Интернетке жарыяланган бул видеонун автору кырсык качан, кайсы жерде болгонун билдирген эмес. Андан сырткары 2 күн мурда эле 22 февралда болжол менен түнкү саат 1:30 чамасында Бишкек шаарынын Байтик Баатыр менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде милициянын кайгыл кызматынын Renault Logan үлгүсүндөгү унаа менен Volkswagen Passat кагышкан. Милициянын кайгыл кызматынан билдиришкенде, кырсыктан адамдар жабыркаган эмес, унаалар айып аянтчасына киргизилген. Бишкекте дагы бир авариядан 10 адам жабыркады. Жол кырсыгы жеңил унаа менен кичи автобустун катышуусунда болгон. Окуя кечээ Ордо калаадагы Москва менен Калыга Киев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Авариянын кесепетинен номери 222 кичи автобус оодарылып, андагы 10 адам жабыркап, анын ичинен 5-өө Бишкек травматология жана ортопедия элимизилдөө борборуна жеткирилген. Ушул эле күнү Чүй областынын Сокулук районунун Новопавловка айылында 4 унаа кагышкан. Авария кечки 10:30 катталган. Мында 3 унаа жөө жүргүнчүнү өткөрүп жатканда аларды Toyota Camry машинасы келип сүзгөн. Жол кырсыгынан жабыркаган айдоочулар ооруканага кайрылышкан. 11 күндөн бери жетекчилик орун бош турган Унаа мамлекеттик ишканасына жаңы директор дайындалды. Мекемени 39 жаштагы Марат Пирназаров башкармай болду. Ал 2 жылдай жогорку кеңештин төрагасынын кеңешчиси болуп иштеген. Ага чейин финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары болгон. Эске салсак, 8 айдай Унаа ишканасынын жетекчиси болуп иштеген Алымжан Козубаевди кызматынан бошотуу маселеси Коопсуздук кеңештин жумушчу тобунун жыйынында көтөрүлгөн. Анда кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев Козубаевди иштен алуу тууралуу сунушун өкмөткө киргизип, 13 февралда атка минер кызматынан бошотулган эле. Түркияда көчмөндөр оюндарында көкбөрү тай казансыз өтө турган болду.
Мындай чечим 2 күн мурда өткөн эл аралык көкбөрү федерациясынын жыйынында кабыл алынды. Иш чарада көкбөрүнүн эрежеси талкууланып, тайгаза маселеси талаш жараткан. Кыргызстан тарап оюн кызыктуу болуш үчүн тайгазан менен өткөрүү керек деген баса белгиледи. Бирок бул сунушту башка өлкөлөр колдобой, мелдеш көкпар эрежеси менен ойноло турган болду. Бул чечимге наразы болгон Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын айрым өкүлдөрү эл аралык федерациядан өзүнчө бөлүнүүгө убакыт келди деген пикирин билдиришүүдө. Теманы Тынчтык Кенжебек уулу улантат. Быйыл Түркияда өтө турчу дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда көкбөрү Кыргызстандын эрежеси менен ойнолбой турган болду. Бул чечим 22 февралда өткөн эл аралык көкбөрү федерациясынын форумунда кабыл алынган. Анда Казакстан, Россия, Өзбекстан, Тажикстан, Афганистандын өкүлдөрү тайгазан менен ойноо кооптуу экенин негиз катары келтиришип, каршы добуш беришкен. Жалгыз Кыргызстан тарап тайгазан менен мелдеш кызыктуу болорун айтып чыкты. Бирок бул пикирди эч ким колдогон жок. Буга нааразыланган Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын айрым өкүлдөрү эл аралык федерациядан өзүнчө бөлүнүүгө убакыт келди деген пикирлери менен бөлүшүшүүдө. Бул спортту чет мамлекеттер чоң саясатка айландырып атат да. Орусча айтканда какие-то личные счеты, ушундай айтса болот да. Турция боюнча мен өзүм жеке пикирим бул туура эмес чечим. Биринчиден, экинчиден мыйзамдуу эмес чечим. Анткени госагентство менен сүйлөшкөндө буларды министерстволор аркылуу эле чакыруу болгон да. Мен атайын киргенмин 2 жолу. Атайын сурагам да, федерацияларды чакырды, чакырган жокпу. Түрүндө бизде группа бар да, международный группа бар. Ошолор бүт мамлекеттер ошол группада турат. Ошол группадан эч сөз чыккан жок. Мисалы Турцияда мындай съезд болот экен. Анан приглашение албетте алда жок болчу. Ошондо Кыргызстан федерациясы бул чечимди кабыл албайт беле? Кабыл албайт. Мен ушу өзүм жеке пикирим. Ошол обществого киргенден кийин, ошол эрежелерди кабыл алгандан кийин сен ошол эрежелер менен ойнош керексиң да. Жакпаса сен чыгып кет. Сени эч ким бияка күч менен алып келген жок да, туура. Эми Түркияда кабыл алынган келишим боюнча көчмөндөр оюнунда көкпар эрежеси менен улак тартышат. Белгилүү болгондой, көкбөрү менен көкпардын айырмасы улактын ордуна атайын муляж колдонулуп, аттын арткы такалары алынып салынат. Оюн 2 бөлүктөн туруп, тайгазандын ордуна диаметри 3 метрди түзгөн жер чийимине муляж ташталат. Өнөрдүн жеңиси десек болот. Себеби казак менен кыргыздын арасында Бул боюнча азыр спортчулардын арасында ар кандай пикирлер айтылууда. Кээ бирлери принципке таянып, Түркияда боло турган көчмөндөр оюндарына катышуудан баш тартуу керек десе, алдыңкы делген улакчылар көкпардын эрежеси менен деле утуп чыгабыз деген ишеничте. Көкбөрү федерациясынын Талас областы боюнча мурдагы жетекчиси Талас Бегалиевдин пикиринде, ар кандай бут тосууларга карабай Кыргызстандын намысын коргош керек. Кече мурда күнү Түркияда болуп өткөн жыйындагы чечим биздин баардыгыбызды өкүндүрүп атат. Кыргыз элинин баардыгы өкүнүп, кайгырып турат. Бунун себептерин биз азырынча билбейбиз. Канат Кедейканович келгенден кийин себептерин угуп турган объективдүү бир чечим чыгарышыбыз керек да. Бул жерде 2 коркунучтуу болуп турат. Эгерде биз көкпар ойнобойбуз деп барбай койсок, толук көчмөндөр оюнун алдырып жибериш коркунучу турат да. Анда казак туугандардын эрежеси менен өтүп, толук көчмөндөр оюнун алдырып жиберебиз. Өзүбүз автор болгону менен. Барып ойноп, көкпардан утуп келген убакта дагы биз көкпардан чемпион болобуз. Көкпардан чемпион болобуз да, көкбөрү каякта калды деген суроо туулат да. Биздин өзүбүздүн көкбөрү оюнубуз каякта калды? Эмне үчүн биздин көкбөрү оюн ойнолбош керек? Көчмөндөр оюнунда ойногон көкбөрүнү биз кайерден ойнойбуз? Өзүбүздү айыл өкмөттөрдүн арасында, райондордун арасында эле калып кетеби? Биз дүйнөлүк деңгээлге чыгарабыз деп атпадык беле көкбөрүбүздү? Эмне себеп болгонун биз билишибиз керек, анан кийин чечим чыгарышыбыз керек. Бизге эч кандай оорчулугу жок көкпардын ойногонун. Бирок өзүбүздүн тайгазан менен ойноп, сүйүп эл жактырган көкбөрү оюну каякта калып калыш керек анда.
Маалымат катары айта кетсек, 1998 жылы алгачкылардан болуп Кыргызстандын көкбөрү боюнча федерациясы түзүлгөн. 4 жылдан кийин эл аралык көкбөрү федерациясы пайда болгон. Ал эми Казакстандын көкпар ассоциациясынын түзүлгөнүнө аз гана убакыт болсо дагы барган сайын көкбөрү оюнун шарттарын өзгөртүшүүдө. Мисалы 2019 жылы Астанада дүйнөлүк федерациялардын чогулушун өткөрүшүп, кыргыз тарапка чакыруу беришкен эмес. Жыйынга Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Туркия, Венгрия, Кытай, Россия жана Афганистан катышып, көкпар эрежелерин кабыл алышкан. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар Ашырбаев, НТС. Кыргыз тилин үйрөнүү эч качан кеч эмес. Филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча борбор ачты. Өзгөчө ыкма менен окуткан агартуучунун айтымында өлкөдө эне тилинде жакшы сүйлөй албаган же болбосо жетиштүү деңгээлде билбегендер арбын. Кыргызстандыктарга туура сүйлөп, катасыз жазганды үйрөтүү максатында тил билги автордук мектеби түзүлгөн. Кийинирээк кийинки материалда. Чыңгыз Айтматовдун Ак кемек повестинен ошону окусаңыз. Кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, анда эркин сүйлөп, оюн туура жеткирүүнү жана мамлекеттик тилде катасыз жазуу көп эле адамдардын колунан келе бербейт. Жада калса кыргыздардын өздөрүндө, айрыкча чоң кызматта отургандардын айрымдарында да бул кемчиликтер бар. Үмүт Култаеванын автордук жогорку мектебинин окуучуларынын басымдуу бөлүгү Ак үйдө иштегендер жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери. Менде юристтер бар, менде соттор бар. Алар ошо мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүдө кыйналып жатышат. Менде илимдин кандидаттары бар. Анан башка адистикти бүткөн. Айталы искусство институтун бүткөн, же болбосо театрды бүткөн. Алар ошо кыргыз тилде сабаттуу жазуунун ачкычтарын алышат. Ошол сабаттуу жазуу үчүн жана таасирдүү сүйлөө үчүн 3 айлык программа керек. Анан менин методикамдын негизги артыкчылыгы бул тилди адабият менен бирге жана этномаданий аспектте бирге карап беребиз. Шакка. Демек бул дагы формула. Экинчи формулабыз. Демек Үмүт Култаеванын айтымында бул долбоорду ачуу идеясы окуучуларына таандык. Учурдагы абалды анализдеп көрүп, профессор тил маселесин башка жол менен чечүү мүмкүн эместигин түшүнгөн. Айрым учурда кыргыз тилинде түш жооругандарда сөздү айтууда, же жазууда одоно ката кетиришет. Ал эми так эрежени билүү башка улут өкүлдөрүнө бир топ эле кыйын. Андыктан Үмүт Култаева негиздеген борбордун адистери кыргыз тилин 3 айдын ичинде үйрөтүшөт. Биздин тил билги деп аталган автордук жогорку мектеп негизинен 4 түрдөгү сабактарды алып барат. Биринчи жекече сабак. Аны жазылып туруп өзүнчө расписание менен окуса болот. Андан башка мекемелер топ менен, атайын топ менен окуса болот. Группа менен жазылып, атайын телефондор бар. Негизинен жумасына 3 жолу, экинчи 4-үнчү күнү түшкө чейин, анан 6-ынчы күнү кечке. Ошондо бир жумада 3 жолу. Бул борбордо топто билим алыш үчүн киши башына айына 3600 сомдон алынат. Эгерде өз алдынча окутулса 5000 сом. Окуу 3 айга созулат. Профессордун борборуна атка минерлерден тышкары кыргыз тилин үйрөнгүсү келген башка жарандар да кайрылышат. Наргиза Узакбаева Кытай тилинде басылган китептерди кыргызча которгон басмакананын директору. Анын ишканасында эң мыкты деген котормочулар эмгектенет. Бирок Үмүт Култаеванын тажрыйбасы баа жеткис болду дейт басмакана жетекчиси. Биздин компания өтө эле жаш деп айтсак болот. Эми биз түпкү нускасына кыргыз тилине которобуз да. Кызматташуу түрүндө чакырып биздин ошол редакторлорду, котормочуларга бул курстарды өткөн. Анан биздин ошо кызматкерлерибиз айтышат, ошо методикасы, ошо кайсыл үйрөтүү жолдору өтө эле оңой кабылданат экен. Окутуу борборунда алган билимин эми котормочулар иш жүзүндө колдоно алышат. Мектепти ачкан себеби коомдо сабаттуулук деген сабатсыздык маселеси аябай котуштурат. Мына ошол маселени жоюу үчүн алгачкы кадамдардын бири болуп, ушул кыргыз тили Үмүт Култаеванын тил билги жогорку автордук мектебинин ачылышы болуп саналат деп ойлоймун. Өзүм дагы бүгүн сертификат алган турам. Үмүт эжекенин 10 сабагына катышып, кыргыз тили боюнча
кыргыз тилинде сабаттуу жазуу, туура сүйлөө боюнча сабактарын уктум. Буюрса бул иш келечектүү иш. Бүгүн тил билги мектебинин билим алгандыгы туурасында тастыктамага дагы 15 адам ээ болду. Ал эми ушуга чейин окуу жайды жалпысынан 30 адам бүтүрдү. Муну менен эле чектелип калбастан Үмүт Култаева YouTube'да автордук каналын ачууну пландап жатат. Анда бардык каалоочулар акысыз билим ала алышат. Азыркы тапта аталган каналга контент даярдалууда. Кайыр Жайлобекова, Игорь Потанин, Самадулет Ахунов, НТС. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС чекит KG сайтына дагы жайгаштырылган. Ал эми сиздер менен коштошом. Кайрадан аманчылыкта көрүшөлү.